Баш калада 3 декабрдан 9 декабрга чейин бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 15 эл аралык фестиваль өтөт. Ага дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн кино тармагындагы эксперттери, укук коргоочулары катышып, режиссер документалисттердин даректүү тасмалары көрсөтүлөт. Бул сапар кинофестивалдын өзгөчөлүгү тасмаларда балдар менен аялдардын укугу жана коомдогу көйгөйлөр менен бүгүнкү күндө болуп жаткан реалдуу окуяларга басым жасалат. Быйыл бул маданий иш-чарага катышуу үчүн 45 билдирүү келип түшкөн. Анын ичинен уюштуруу комитети эң мыкты деп тапкан 24 тасма көрүүчүлөрдүн назарына коюлат. 9 декабрда жабылуу салтанаты өтүп, эл аралык деңгээлдеги фестивалдын жеңүүчүлөрү аныкталат. Мындан тышкары кино тармагына кызыккандар үчүн кеңири программадагы сабактар уюштурулуп, эл аралык адистер менен тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт. Ага бардык каалоочулар катыша алат жана кирүү акысыз. Бул жерде көптөгөн ушул сыйлыктарга ээ болгон фильмдер дагы көрсөтүлмөкчү. Башка мамлекеттен режиссерлор келет. Ошол режиссерлор менен дагы баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп бератабыз. Балким өздөрү дагы азыр режиссер окугандагы жаш биздин режиссерлор бар өсүп келаткан, алар үчүн дагы бир чоң иш-чаралар өтүп атат. Ошол лаборатория болот.